Жер үй боюнча сынак ортолоп калды. Буга чейин Россиялык Алдан Золото компаниясы документтерин толук чогулта албаганына байланыштуу жарыштан өз ыктыяры менен артка чегинген. Конкурстун экинчи этабына жергиликтүү Кыргыз Алтын ишканасы менен Россиянын Восток Геол добыча компаниялары ат салышууда. Эки ишкана тең өздөрүнүн кенди иштетүү боюнча пландары менен бөлүшкөн соң, ким жеңишке жетишет деген суроо бүйүр кызытып турат. Комиссия мүчөлөрү мамлекеттик Кыргыз Алтын ишканасына канчалык жан тартпасын, алардын сынакта жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү чектелүү сыяктуу. Для того, чтобы Кыргыз Алтын кен газы ыкмалары тууралуу айтып берерден мурда өз командасын түзүп алыш керек. Жаңы жетекчисин дайындоого тийиш. Биринчиден, Кыргыз Алтындын жетекчиси жок. Экинчиден, премьер-министр дайындар элек. Сынакка катышуу үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Ошондуктан алар 2 айлык мөөнөт берүүнү өтүнүп жатышат. Бирок Кыргыз Алтынга 2 айлык мөөнөт берилери күмөн. Себеби бул сынактын шарттарына каршы келет. В условиях конкурса все четко указано. Сынактын шарттарында баары так көрсөтүлгөн. Сынакка катышып утуп алуу үчүн инвестор кандай талаптарды аткаруусу керектиги. Кыргыз Алтындын 2 ай мөөнөт берүү өтүнүчү бул шарттарга туура келбейт. Ошондуктан аны канааттандыра албайбыз. Болбосо бүтүндөй комиссия мүчөлөрүн өз укугунан аша чаап кетти деп айыптап чыгыш ыктымал. Кыргыз Алтындын өкүлдөрү сынактын экинчи этабында социалдык пакеттерге көбүрөөк басым жасады. Бирок бул сынактагы 8 шарттын бири гана. Ал эми сынакка алар менен чогуу катышып жаткан англиялык Unity Gold Mining компаниясынын өкүлдөрү эмнегедир кенди кандай жол менен казаарын, ага канча каражат сарптаарын так айтып берген жок. Атүгүл элге да көрүнгөн жок. Эгер биздин Кыргыз Алтын кире турган болсо, үлүшү толук мамлекетке таандык. Эртең ал каражат ала турган компания менен так контрактты көрсөтүш керек. Кайсыл компаниядан, кимден, кандай шарттар менен, кандай пайыздар менен акча алабы, же болбосо лицензия алгандан кийин ошолорго берип коюн деп атат. Бул шартты мамлекеттик компания болгонун толук көрсөтүш керек. Анын үстүнө Кыргыз Алтындын буга чейинки геништетүү жаатында мактанаарлык эч нерсеси жок. Мекеменин мурдагы төрагасы Кабибулла Жакупов 2006 жылы жер үйдү өздөштүрүү үчүн лицензияны эл аралык шылуун катары белгилүү Борис Березовскийге таандык Global Gold компаниясын сунуштаган. Ал эми кийинчерээк Максим Бакиев түзгөн Сария агенттигине Кыргыз Алтын менен жер үйдүн акцияларын алып берип койгон. Эми жергиликтүү элдин ишенимине кирүү үчүн Таласка цемент жана Акиташ заводун куруп беребиз деп убада кылып жатканы тескерисинче күмөн саноолорду арбытты. Но мы должны оценивать, способен ли в настоящее время Кыргыз Алтын Кумтөр боюнча маселелерди толук чече албай жатып, жер үй сыяктуу дагы бир маанилүү ири долбоорду иштетүүгө күчү жетеби, буга баа беришибиз керек. Албетте мен түшүнөм, бул улуттук компания. Чынында эле ал Тоо кен тармагындагы негизги акционер болуп эсептелет, бирок алар айтып жаткан убадалар канчалык деңгээлде аткарылаарында карашыбыз керек. Мындан тышкары Кыргыз Алтын ишканасы Солтон Сары жана Макмал алтын кендерин учурда ийгиликтүү иштете албай жатканы мамлекеттик ишкананын аброюн төмөндөтүүдө. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.